Дәвәт дин жеткирүү 61. Абу Хурайра радиаллаху анху риваятлады. Алланың элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын бири булагы бар бир капчыгайдан өтүп калды. Анын ажайып кооздугуна суктанып, өзүнчө ойго батып, эгерде адамдардан обочолонуп, ушул жерде калсам, кандай жакшы болмок. Бирок аны Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын уруксаты жок, жасабайм, деди өзүнчө. Анан кыялын Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга айтып берди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ага кеңеш катары: андай кылба, анткени Алла жолунда бир аз убакыт болуу 70 жыл үйдө окулган намаздан жакшы. Алла силерди кечирип, бейишке киргизүүсүн эмне каалабайсыңарбы? Алла жолунда күрөшкүлө. Ким Алла жолунда төөнү саап ала турганча убакыт күрөшсө, бейиш ага важип болот, деди. Абу Хурайра радиаллаху анху риваятлады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын бири булагы бар бир капчыгайдан өтүп калды. Анын ажайып кооздугуна суктанып, өзүнчө ойго батып, эгерде адамдардан обочолонуп, ушул жерде калсам, кандай жакшы болмок. Бирок аны Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын уруксаты жок, жасабайм, деди өзүнчө. Анан кыялын Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга айтып берди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ага кеңеш катары: андай кылба, анткени Алла жолунда бир аз убакыт болуу 70 жыл үйдө окулган намаздан жакшы. Алла силерди кечирип, бейишке киргизүүсүн эмне каалабайсыңарбы? Алла жолунда күрөшкүлө. Ким Алла жолунда төөнү саап ала турганча убакыт күрөшсө, бейиш ага важип болот, деди. Тирмизи.